Саламатсыздар, урматтуу радиошулар. Кутмандуу күнүңүздөр менен Парламент радиосу күндүн тартибинде программасы менен оо толкунунда. Жогорку Кеңештин улуттук тартиби боюнча комитети кечээки отурумунда жол кыймылы жөнүндөгү мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдү караган. Демилгечи депутат, Жогорку Кеңешке ишеним фракциясынан депутат Чолпон Султанбекова. Чолпон Алина, студияга кош келдиңиз. Мыйзамыңыз талкууга чыгып, бирок кандай себептерден улам колдоо таба албай калды? Бул мыйзамдын биринчи максаты 2015 жылы өкмөт болсо оң рулдуу унааларга запрет коюп бизге тыюу салып койгон, киргизгенге. Ошол убактан бери эми бүгүнкү күнгө чейин биз болсо мурда Япониядан келген жакшы машиналарды алып келип мурда эметип атсак, азыр болсо запрет болгондон кийин бизге осы үчүнчү мамлекеттерден, Абхазия, Россия, Грузиялардан эски машиналар, немесе уже кетип калган машиналар келип атат да бүгүнкү күндө. Бирок фактически запрет койгону менен, бирок ал оң рулдуу машиналар кирип атат азыр биздин мамлекетибизге. Киргенде дагы мамлекетибиз үчүн кандай зыян болуп атат бул жерде? Биринчиден элибизге зыян болуп атат, себеби алар болсо ошол эле акчага, 3000, 4000, 5000 доллардык акчага жакшы состояниясы жакшы техникага, состояниясы жакшы машиналарды, транспортто ала албай, алар болсо ушу каяктан келген, үчүнчү мамлекеттерден келген эски мусор машиналарды алып атышат. Алганда дагы алардын болсо тапкан тутканы ошолордун ремонтуна, тетиктерине, тягына. Азыр болсо өзүңөр билесиңер, бензин дагы кымбат, ошолорго кетип биздин элибиз аябай кыйналып атат да. Эми бул жерде бир маселе турат да. Биздин өлкөбүз, мамлекетибиз, бүгүнкү күнү өкмөт бул маселени чечиш керек да. Себеби кандай болот атат эми? Биз болсо мындай кагаз түрүндө запрет коюп койгонубуз менен фактически бул машиналар кирип атат. Мына биздин эмелерибиз, анализибиз боюнча 7000ден ашык машина азыр Кыргызстандын ичинде жүрөт. Бирок эң көйгөйлүү нерсе, биздин жарандарыбыз ошол машинаны сатып алган менен өзүнө оформление кыла албайт, же аны болсо саткысы келсе же сата албайт, же болбосо биздин мамлекетибизге ошонун бажынын акчасы түшпөйт, же болбосо бюджетке бир тыйын түшпөйт. Анан кийин ал безопасный город деп биз эме койгонбуз да. Ал жерлерде дагы буларды болсо эме тааныбайт экен да. Камера окубайт экен дагы, ошон үчүн булар болсо каалагандай кылып туруп жүрө беришет. Маселе ушуда болуп атат. Биз ушуну айтып атабыз. Ушуну болсо бир кандайдыр бир тартипке алып келип коелу деп. Биринчиден, экинчиден болсо ИАЕПтин эмесинде, таможенный регламентинде бизге болбойт деген маселе коюп атпайбы? Бирок башка мамлекеттерде, например, ошол эле Россия, ошол эле Армения эмелер, алар болсо алып келип атпайбы машина? Алып келип өзүнүн автопаркын, өзүнүн тиги өлкөнүн ичиндеги автопаркты тазалап, эскилердин баардыгын бизге сатып ийип атышат. Алар двойной алып атышпайбы, прибыль алып атышпайбы? Маселе ушуда болуп атат да. Эмне себептен анан көпчүлүк буга түшүнө бербестик кылып койду? Эми бул жерде ийимдер болсо айтып атпайбы, авариялар көп болуп атат, анан ошол авариялар көп болуп кеткен үчүн анан биз ушундай эмеге чечимге келгенбиз деп. Бул биринчи. Бирок ийимдин министри, ички иштер министринин эмесинде ал өзү айтып атат, 60% ушул авариялардын эң эмеси бул болсо биз туура эмес, баягы айдоочунун көйлүгүн берип аткан, алар болсо окубай эле көйлүк алып аткандар. Мен ойлойм да, мына өзүбүз деле машина минип жүрүп, мен деле машина менен, бул болсо адамдан, айдоочудан, ошол жерде рулдө ошо кармап кетип аткан, кандай кылат, жол эрежелерин билеби же билбейби деген маселелер бар. Бирок мен болсо бир нерсеге каршы болом, ошол оң рулдуу машиналарды алыскы жүргүнчү ташууларын, например, Ош Бишкек, например, же болсо Бишкек Нарын Талас деген ушундай алыс жактарга мен ойлойм бул машинаны менен чыгууга тыюу салыш керек. Муну эми закон менен эмес эле, тиги өкмөттүн токтому менен жасап койсо болот да. Ушундай маселелер болуп атат. Анан кечээ комитетте болсо кичине түшүнбөстүк болду, же кандай нерсе болду, же баягы
немени карабастан биз эми биринчи эл өкүлү болгонубуздан кийин биз өкмөттүн кандай туура чечим чыгарабы, запрет береби бербейби, биз преодоленияга барышыбыз керек. Себеби биз эл өкүлү болуп келгенбиз, элдин добушу менен келгенбиз. Ошол депутаттарга айткым келет да, элдин добушу менен келип, элдин маселесин чечебиз деп келгенбиз. Ушул биздин предвыборный кампаниянын алдында бүт маселелер көбүнчө ушул маселелерди айтып атышты да, мына оң рулдуу машиналарды кандай кыласыңар, бизге ошону өкмөт менен сүйлөшүп же закон менен ушул нерсени кайтарып берсеңер жакшы болот эле деген маселелер болгон. Бул бир эле биз депутаттардык эмес, бул президенттин дагы предвыборный кампанияда жүргөндөгү эмесин бирден бир элдин үнү ошол болгон. Ошон үчүн биз ушуну алып чыктык эле. Бирок эми бул кечээки болгон комитетте бул профильный эмес. Профильный комитет бул болсо баягы транспорт эмеси. Бул неме азыр күн тартибине ушул майдын байрамдардан кийин кирет окшойт деп ойлоп атабыз. Ушул оң рулдуу унааларды башкарууда айланып өтүү же алдыдагы машинанын каптал тараптатып өтүп кетүүдө кошумча бир жабдыктарды орнотуу жөнүндө да сунуш бердиңиздер. Кандай болот? Бул Маматалиев берип атат, Марлен мырза берип атат. Бул анын законунда, экөөсүнүн законусуна окшош эле. Баягы запрет тыюу салуун алып салуу боюнча. Бирок Марлен мырза болсо ошол жерге камера коюлсу, ошо камера коюлса, балким ушул көп мындай жол кырсыктарын болбой калабы деген эле ойдо болуп атышат да. Бирок кечээ ИИМдин немелери берген баягындай маалыматтары боюнча азыр праворульный эле машиналардан авария болуп калат деген сөздөн биз алыс болушубуз керек. Мына кечээ дагы биз тиги тонировка боюнча мыйзамды кабыл алдык. Бирок эксперттер менен сүйлөшүп эткенде праворульныйларга караганда ошол тонировка менен жүргөндө көбүрөөк болот авария. Бул өзү баягы практикада ошондой болгон экен да. Бирок ага болсо неме беришти дагы, уруксат беришти дагы, анан буга келгенде уруксат бербейди. Биз болсо миллиард деген акчаларды бюджетке түшүрө албай калып атабыз да, ушунун аркасынан. Эмнеге запрет коюп койдук биз билбейбиз. Экинчиден азыр болсо айтып атышпайбы, мына Өзбекстан тияк деп. Өзбекстандыктар биз аркылуу азыр ошол праворульный баягындай чоң 8 орундук машина немелер бар го, минивендер. Ошолордун баардыгын биздин мамлекет аркылуу алып кирип кетип атышат өздөрүнө. Аларда деле бар бул маселе. Ошон үчүн мен ойлойм, бул немени депутаттар колдоп бериш керек. Себеби элге керек болуп атат. Өзүңөр деле мына соцсеттерди карасаңар, 90% элдин көйгөйү эмеси ушул болуп атат. Күтүп аткан немеси. Эми элге башка нерсе бере албаганыбыздан кийин, жумуш орундарын бере албаганыбыздан кийин, азыр болсо таксист болуп өзүнүн үй бүлөсүнүн үй бүлөсүн багып аткандардын дагы нанын алып коюш бул туура эмес деп ойлойм да. Ушул бир колдон экинчи колго сата албай турган болсо, баягы расмий түрдө документтештирип, анда алардын документи канчалык деңгээлде туура келет, техникалык абалы кандай, ушунун баарын именно баардык маселе ушудан чыгып атпайбы? Алар болсо өздөрүнө оформление кыла албайт, бирөөдөгү дагы сата албайт. И тем более, значит, биздин системада ал машиналар жок эсе да. Бирок фактически алар ошолордун ичинде жүрөт. Алардын технический состояниясы кандай болуп атат, эмеси кандай болуп атат, ал боюнча эч эме жок. Рахмат, анда студияга келип бергениңиз үчүн. Урматтуу радиочулар, сиздер Парламент радиосунун күндүн тартибинде программасынын бул жолку чыгарылышында Кыргыз Республикасынын жол кыймылы жөнүндө мыйзамына сунушталып жаткан өзгөртүүлөр боюнча маалымат алдыңыздар. Студияда мейманда Жогорку Кеңешке ишеним фракциясынан депутат Чолпон Султанбекова болду. Саламатта калыңыздар.